Биздин университетке, биздин окуу жайга ыйык ушундай келген биздин сыймыктуу бир эле кыргыз эле эмес, дүйнө жүзү мактанган ушундай жакшынакай биздин спорт чеберлерине жан үрөп, жаны менен күйгөн адамдардын көптөө дайыма келип турусуна, же болбосо келгенине биз дагы бир ирет ыраазычылыгымды жеке эле өзүмдүн атыман жана ошондой эле жетекчиликтин атынан, жалпы эле профессордук окуучулук курамынын атынан дагы бир жолу билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Спорт ден соолуктун булагы деп айтылат го. Анан сиздерге дайыма ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен дайыма айтып келем, Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин даңкы кайсыл жактан болсо дагы жакшы жагынан ушундай мыкты болуп чыгып туруш керек. Муну үчүн биз болгон аракетибизди жумшап атабыз. Дене тарбия бөлүмү окуу жылында дене тарбия факультетине өзгөргөн. Ал эми ушул факультеттин деканы Каныбек Кубанычбекович дагы ушул факультеттин ишин дагы илгери жылдырам деген үмүт менен көп иш аракеттерди жасап атат. Анан биз бул факультет үчүн дагы болгон жакшы шарттар түзүп атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз тренажердук залды курганбыз. Ал жерде бардык шарттар менен толук ремонттон бүттү ушул күнү. Жана ошондой эле бизде гимнастика залы жок болчу. Анан азыр ошо гимнастика залындагы оңдоп түзөө жакшынакай ремонттон өткөзүп, жаркыраган жакшынакай зал кылып койдук. Илгери бизде бир мугалим, математика мугалим Самсалиева дегенибиз бар эле. Ошондо карусель деп чийип берди бизге. Балдар, карусель. Окууну жаман бүтүп келесиңби? Студент болгондо жаман окуйсуңбу? Кайра мугалим берип айылга келесиңби? Кандай мугалим болуп келесиң? А бирок мугалимдин атын биз булгабашыбыз керек да. Мына силер жаркырап отурасың, бүт мына педагогикалык бүт тармактардын ээлери болуп отурасыңар, анан биздин улуулардын ойлогон ой кандай болуш керек? Мисалы үчүн мен жетим өстүм балдар. 1,5 жашымда атам каза болуп калды. Энебиз 5 баланы 26 жашында калып чоңойтtu. Жыртыкшым өтүк кийип 10 классты бүттүк. Жаман да болгон жокпуз. Значит, кеп senin sırtkı düğünüңde emez. Gep senin içki düğünüңde. İçki düğünüң taza olup, den soğluğun çıң bolup, andan keyin oylogon oyuңa, maksatыңa жетем деп алдыган максат койсоң, мына ошондо сен эне-атанын жана биздин эже агайлардын койгон максатына өзүңөр жетесиңер. Ошондо гана. Анан каякта болбосо дагы бул талыкпаган эмгек. Окуш үчүн талыкпай окуш керек да. Аны үчүн убактыңды кетирип, ошонун бүт баарына чыдап окушуң керек да. Ачыкка окушуң керек. Керек болсо. Эми төлөй турган акчаны эне-ата төлөп коюп атат, а бирок эми көп студенттер мен иштеп атам деп сабакка келбейт экен. Же физкультурага барбайт экен. Кандайча? Эми ошонун бүт баарын тең ойлонуп көрсөңөр. Кантип силер сабакка келбесеңер, эртең сот болуп чыгасыңар. Элдин тагдырын кандай чечесиңер, же прокурор болуп чыгасыңар, же болбосо мугалим болуп чыксаңар, кантип силер биздин келечекти тарбиялайсыңар деген ой максат мага азыр аябай чоң көңүлүм ички дүйнөмдүн ичинде. Анткени мен ушу болгон өмүрүмдү ушу жаштардын тарбиясына, алардын келечегине арнап мен айткам, менин өзүм жумушум бар. Мага айлык бербесеңер да мен өзүмдүн тандап алган жумушум бар. Бул мен ушул жаштардын арасына барып,
Анан ошолорго вот өзүмдүн өткөргөн өмүрүмдү кичинеден болсо да айтып берсем, ошондон ар бир жаш кичинекей үлгү алып калса жаман болбойт. Анан ошон үчүн мен дагы бир жолу силерге айтып кетерим. Бардык өзүңөрдүн колуңарда, бирөөндө эмес.